Баткенде Садыр Жапаровдун атын саткан талапкер пайда болду. Номер 2 Баткен шайлоо округу менен Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Номанжан Аркабаев президент Садыр Жапаровдун атын сатып үгүт иштерин кылып жатат. Бул туурасында репортер Чекит Кейжиге окурман айтып видео жөнөттү. Ал жөнөткөн видеодо 3-чакырылышта Садыр Жапаров менен чогуу депутат болгом. 73 депутаттын ичинен Садыр Жапаров Кудайдан корккон ыймандуусу болчу. Садырды куугунтукка алганда, камалганда 8 жыл Садырдын бардык митингдерин уюштурдум, башында турдум. 5 жыл акысыз адвокат болдум. Биз акырында сиздердин дубаңыздар менен Садырды эркиндикке чыгардык. Эл каалагандай болуп, Садырдын жолун Алла Таалам ачты. Президент болду. Конституциялык кеңешмеге Садырдын указы менен мүчө болсом, июнда Садырдын коомдук жардамчысы болуп дайындалдым. Андан кийин 21 октябрда президенттин алдындагы антикоррупциялык кеңешменин мүчөсү болуп дайындалдым. Демек, мен президенттин чоң ишеничине ээмин. Буга чейинкидей болуп, сиздердин жазган арыз муунуңуздар жолго калбайт, райондон же облустан башка жактан жок болуп кетпейт. Президентке жеткире турчу мен боломун, урматтуу туугандар. Мына ушуну унутпаңыздар, деген талапкер. Андан тышкары талапкер 27-28 октябрда Кыргыз-Тажик чек арасындагы кандуу кагылышууда 100дөн ашык киши каза болгонун, официалдуу түрдө 36 адам өлдү деп эл арасында манипуляция кылуусу канчалык деңгээлде мыйзамдуу деп окурман суроо салган. Буга чейин президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Садыр Жапаровдун атын пайдаланып үгүт кылгандар үчүн жаза колдонуларын айткан болчу. Булак репортер Чекит Кейжи. Гүлендин ууланганы тууралуу маалымат жалган экени айтылды. Оппозициячыл дин аалымы Фетхуллах Гүлендин уулангандыгы тууралуу маалымат жалган экенин ал жашаган Пенсильвания штатындагы эс алуу борборунун жетекчилиги РИА Новостиге билдирди. Түрк маалымат каражаттары жазгандай, Пенсильвания штатында жашаган Гүлен бул борбордо ууланган. Бул жалган маалымат, мен аны 5 күн мурун көргөм, бүгүн дагы көрөм, деди Алтын Муун сыйынуу жана обочо борборунун төрага орун басары Сезай Саблак. Буга чейин Гүлен ууланып каза болгондугу тууралуу маалымат чыккан, бирок бир дагы ири басылма бул маалыматты тастыктай элек. Гүлендин өлүмү тууралуу маалымат анын тарапкерлери да четке кагышты. Интернет айдыңында да Гүлен креслодо отуруп сайынып жаткан видео пайда болду. Бирок активисттин каза болгондугун билдирген журналисттер бул видеону монтаж деп аташты. Жергиликтүү полиция буга чейин РИА Новостиге Гүлендин өлүмү тууралуу маалыматты тастыктай турган маалымат жок экенин билдирген. Турциянын бийлиги ФЕТО деп атаган Гүлендин уюмун 2016 жылдын июль айындагы төңкөрүш аракетине катыштыгы бар деп айыптап келет. Түркияда ишке ашпай калган төңкөрүштөн кийин 80 миңден ашуун адам камакка алынып, 150 миңдей мамлекеттик кызматкер, анын ичинде аскер кызматкерлери жумуштан айдалган. АКШда жүргөн Гүлен өзү төңкөрүш аракетин айыптап, өзүнө каршы айтылган айыптарды четке каккан. Булак Евразия Today Чекит.ру. Курманбек Бакиевдин сүрөтү Тарых музейинде илинди. Тарых музейинин ачылышында көптөгөн экспонаттар, сүрөттөр, кийимдер жана мурдагы президенттердин сүрөттөрү да илинди. Экс-президенттердин арасында Бозгундагы качкын Курманбек Бакиевдин да портрети бар. Эске салсак, ИИМдин имаратында мурунку президенттин иниси Жаныш Бакиевдин сүрөтү илинип, коомчулукта нааразычылыктар жаралган. Кийин кайра анын портрети алынып, ИИМ жалпы элден кечирим сураган. Булак Чекит Кейжи. Кыргызстанга Татарстандын президенти Рустам Минниханов келди. Татарстандын президенти Рустам Минниханов 18 ноябрда Кыргызстанга иш сапары менен келди. Манас эл аралык аэропортунан Рустам Миннихановду мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов тосуп алды. Иш сапардын алкагында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен эки тараптуу жолугушуу болору күтүлүүдө. Мындан тышкары Рустам Миннихановдун Кыргыз-Татар ишкердик форумуна жана башка иш-чараларга катышуусу планда. Булак Марал ФМ Чекит Кейжи. Садыр Жапаров. Баткенге жаңы заманбап аэропорт салынып, кийинки жылы өндүрүш ишканалары курулат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Баткен облусуна тийиштүү актуалдуу маселелер боюнча Баткен облустук медиа борборунун суроолоруна жооп берди.
Садыр Нуркожоевич, саламатсызбы? Уруксат берсеңиз, Садыр Нуркожоевич, алгачкы эле суроом сиздин акыркы чет өлкөлүк сапарыңыздын бирине байланыштуу. Тактап айтканда, Түркияга болгон сапарыңызда ал жактын барандуу ишкерлерин Баткен облусуна келип ишканаларды ачкыла деп чакырдыңыз. Эмне үчүн Баткенге? Биринчиден, Баткен облусу 30 жылдан бери унутта калган облус болчу. Муну моюнга алышыбыз керек. Экинчиден, башка облустарга салыштырмалуу сугат жерлери да аз. Жердин көпчүлүк бөлүгү чопо топурак. Анан албетте элдин жашоо шарты начарлап кетип, айрым жарандарыбыз үйлөрүн сатып салып көчүп кетишкен. Ошондуктан кызматка келген биринчи күнүмдө эле Баткен облусуна өзгөчө статус беришибиз керек деген тапшырманы бергем. Азыр эми өзгөчө статуска ээ болду. Эми бизнесмендер, жарандар салыктын бир топ түрлөрүнөн бошотулду. Бул Баткен облусу жана Баткен эли үчүн кандай жакшылыктарды алып келет? Биринчиден, салыктар жоюлгандан кийин ички жана тышкы инвесторлор өндүрүштүк ишканаларды ача башташат, курулуштарды курушат, жаңы заманбап аэропорт салынат. Кыскасы, Баткен облусу тез убакыттын ичинде өнүгөт. Экинчиден, элдин да тез бутуна туруп кетишине өбөлгө түзүлөт. Кудай буйруса, келе жаткан жылы бир топ өндүрүш ишканалары салына баштайт. Азыр пландоо иштери жүрүп жатат. Алар салынып бүтсө, иш орундары ачылат. Чек арага жакын жайгашкан жерлерге жаңы айылдарды салып, толук инфраструктурасы менен жаштарга бөлүп беребиз. Баткен облусунан көчүп кеткен жарандарыбыз кайрылып келе башташат. Баткен боюнча мына ушундай иштер жүрүп жатат. Булак Баткен медиа борбору. Ачкачылык кармап жаткан Саакашвили эс учун жоготту. Грузиянын мурдагы президенти 49 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан Михаил Саакашвили адвокаттар менен жолуккандан кийин эс учун жоготту. Бул тууралуу адвокаты Бека Басилая Эхо Кавказа радиосунун кабарчыларына билдирди. Басилаянын айтымында, саясатчыны түрмөнүн ооруканасындагы бөлмөдөн замбилге салып алып кетишти. Кийинчерээк ал Саакашвили өзүнө келгенин айтып, медициналык көз караштан баа бере албайм, бирок абалы өтө оор болчу деди. Экс-президент 1-октябрдан бери ачкачылык кармап жатат. А дегенде ал кылмыш иштерин жабууну талап кылып келсе, эми кадимкидей ооруканага которууну талап кылууда. Мекенинде 2 кылмыш иш боюнча сыртынан кесилген экс-президент 29 сентябрда Грузияга кайтып келери менен кармалган. Ага президент болуп турганда кызматынан кыянат пайдаланган деген айып тагылган. Азыр анын үстүнөн дагы бир сот жүрүүдө. Оппозиция Саакашвили саясий жүйө менен куугунтукталып жатканын айтып, бир нече депутат тилектештик иретинде ачкачылык жарыялашкан. Евробиримдиктин бир катар мыйзам чыгаруучулары, Латвия жана Украинанын мурдагы президенттери грузин бийлигин Саакашвилини эркиндикке чыгарууга чакырышты. Саясатчыны кое берүү үчүн грузин президенти ага ырайым берүүгө тийиш. Бирок Саломе Зурабишвили андайга барбасын кайталап келет. Булак Назарньюз Чекиторг. УКМК Москвадагы бул жиндини качан кармап келип жазасын бересиңер? Качанга чейин элдин гыжырына тие берет? Улуттун намысын, кыргыз элинин аброюн тепсеген бул акмакты табыш ушунча кыйынбы? Же болбосо бул контуженный гангер баштын ушул сөздөрүн башка өлкөнүн эли кайталай баштаганда чара ойгоносуңарбы? Жакында орус тилинде айтып чыга турган болсо, анда эле зек деген кличка мойнуңарга илинип калышын ойлобойсуңарбы? Шамурза Бөрүкулов.